Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Бүгүн 7-тур жазгы сериялар. Баарыңыздарга жакшы маанай каалап, биз бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн 7-турда телекөрүүчүлөргө каршы Семетей Амиралиев жетектеген команда биздин студиябызга келген. Семетей мырзанын командасы бүгүн жазгы сериялар несенин Премьер лигага чыгуу үчүн аракет кылат. Мына ушул команда бүгүн ордого чакырылган. Команданы мен анда чакырып алсам. Бүгүнкү оюнда Азима Рабидинова келген. Учурда студентка. Кийинки катышуучубуз Аманбай уулу Уланбек. Кесиби боюнча дарыгер, клуб мүчөсү, команда мүчөсү. Самат Тажиматов. Кесиби боюнча тарыхчы. Мухаммедарын Жоробаев, студент, команда мүчөсү. Алмазбек Казыбеков, команда мүчөсү. Кесиби боюнча машыктыруучу. Жана команданын капитаны Семетей Амиралиев. Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу. Филология илимдеринин кандидаты. Мына ушул команда бүгүн оюн жүргүзмөкчү. Семетей мырза, мына бир топтон берки тыныгуудан кийинки кайрадан студиясыздар. Маанаңызга жакшы команда оюнга даярбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу Ордо. Биз бүгүнкү оюнга дагы адаттагыдай даярдыкка келгенге аракет жасадык. Бүгүнкү оюн кызыктуу, шаңдуу болот деп ишенебиз. Командага ийгилик, рахмат. Бир колго чаап коелу анда. Буга чейинки кече акыркы оюн Динар Сапарованын оюну болду. 6-5 эсебинде бир упай менен Динар Сапарова Премьер лигага чыкты. Бүгүн Семетей мырза кандай оюн көрсөтөт, аны алда убакыт көрсөтөт. Андан кийин урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бизге суроо жөнөтүп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу култуматтан ачык беремин. Билерман Асынсыз жолдо биздин Инстаграмдагы баракчабыз. Ал эми биздин башкы өнөктөшүбүз бул Барбол кондитерlik фирмасы. Адал татуу дайыма жаңы продукциялардан бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн. Актив дизайн полиграфия жана жарнак борбору. Баардык жарнак түрлөрүнүн буйрутмалары кабыл алат. Дагы бир өнөктөшүбүз Таев костюм. Сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Анда эмес оюнду баштадык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп 0-0, биринчи раунд. Биринчи раунд сиздерге каршы Нурбек Станбеков суроо жөнөткөн Ала Бука районунун тургуну. Урматтуу билермандар. 2017-жылы белгилүү футболчу Мухаммед Салах Африканын эң мыкты оюнчусу наамын алган. Ошол наамды алганда ага арнап карикатуристтер бир мультфильмдеги башкы каармандын ордуна Мухаммед Салахты коюп чыгарышат. Белгилүү бир мультфильмдеги башкы каармандын ордуна. Сиздерге суроо. Назарда кайсы мультфильм тутулуп жатат? Минута кетти. Ширек эмеспи? Негизи Мухаммед Салах. Дагы. Бул Египеттикпи? Египеттик. Анда фараондорго карап да бир мультфильмдер жок. Эме деген да бар го жанагы. Ол мусулман элге фараон Мультфильмдер санагыла белгилүү мультфильмдер. Жакын арада кайсы мультфильмдер чыкты? Мына 2017. Мадагаскар деген бар, ошодо. Ал 2017-ге чейин чыкты окшойчу. Мадагаскар дегенге Дагы. Ошол жактан деген майнде. Зебра. Башка арман кайсы экенин билбейм. ошону карикатура кылып чыгарбады. Дагы. Дагы жанагын айттык, а. Кара түстө болсо Ширекпи дедим эле да. Эң жакшы мындай Ширек жашыл түстүү. Жашыл бол. Футбол ойной турган жаныбарлардан эмес, ислам динин карап. Ширекпи? Ислам динин карап Мухаммед Салах. Ислам динидеги адам. Ошондо кайсыга токтойсуз? Зебраны айтабы же Ширекти айтайбы?
Башка вариант Шрек болгон. Онда зебраны айтып бересиң. Семете мырза ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Улан Аманбаев жооп берет. Улан мырза. Эми Африка дегенге таянып мен ушул Мадагаскар мультфильмин эстеп отурам. Ошодогу каарман болушум мүмкүн. Анан дагы бир жагынан Шрек деп дагы ушул бизде вариант чыгып атат да. Демек, Мен кайсына токтолдуңуз? Мен жообум ошол Шрек эле болсунчу. Шрек. Жооп кабыл алынат. Экранга назар таштайбыз. Бул Арстан Падыша деген мультфильм бар. Ошол жерде Симбаны мына ушундай бир көтөргөн, сен падышасың деген тарихте көтөргөн ушундай бир фрагмент бар, Семете мырза. Ошол карикатуриста мына ушундай бир көрүнүшкө салыштырган. Мындайча айтканда, падыша болдуң Африкада футбол аламына дегенде ушундай бир мемдер, блогерлер ушундай бир эмени иштеп чыгышкан экен. Эсеп 1-0. 1-0. Бунда король деген сөз бар беле? Азыр суроодо же. Эсеп 1-0 oyun улантылат, экинчи раунд. Еще. Экинчи раунд силерге каршы Жанузак Садир уулу суроо жөнөткөн Базар Коргон районунун тургуну. Жазуучу Михаил Веллердин айтымында алар, мен кимдир бирөөлөрүн назарда тутуп атам, Ленинди өзүнүн багуучусу же жумуш менен камсыз кылуучусу деп эсептешкен. Ленинди. Чын эле Лениндин айынан алар 10 миңден ашык буйрутма алышкан. Суроо. Михаил Веллер кайсы кесип ээлери жөнүндө айтып жатат? Кетти минута. Газета журналисттер болушум. Так, 10 миңден ашуун скульпторлор эмеспи? Ленин эстелигин жасаган эмеспи? Төшпелигин жасагандар да болушу мүмкүн. Галстук Ленин эмесин эмес. Бирок ушулардын Дагы. деген болуп атат да. Ооба. Мен баары бир да. Дагы. Скульптор. Значок жасагандар дагы эмне бар? Ленин менен байланыштуу дагы эмнени чыгара алабыз биз? Азыр булар Ленинге ишенип ашса, Лениндин плакатын чыгаргандар эмес да? Дагы. Скульптор деп атабыз. Скульптура. Дагы. Канча Жазуучу айтып атат болгондо канча дагы. заказ алды деди? Канча заказ? 10 миңден ашуун. 10 миң эмес, 10 10 эстелиги барбы анын? 10 миң эстелик чыкпаса керек. Бирок 15 мамлекет кошкондо чыгышы мүмкүн. 10 миң эстелик болбосо керек. Значок эле го дейм. Октябрят неме деген. Октябрят, Вожатыйлар. вожатый пионерлердичи, а? Мисалы үчүн Кытайда да бар да, жокпу? Коммунисттерби? Кайсы кесиптеги деп атат. Мынча 10 миңден ашуун эстелик жасалса керек. 15 мамлекет жок. Же чыгып Ленинди калабы. багуучубуз деп атат да. Ленин значит буга чейинки нерседе Ленин. Ленин сыяктуу булар айлык алып өзүнүн турмушун буга чейинкисинде жок. турмушунда жашаптыр да кыскасы. Ошону айтат. каранды Заказ. Дагы эмне Ленинге карата? Значокто заводдон чыгарат да, аны эмеде кылбайт да. Колдо кылбайт. Анда эстеликке токтой беребиз. Эстелик эле туура барат. Дагы башка. Сүрөтүн тарткан эмеспи? Плакат, сүрөт, болушу мүмкүн бирок. сүрөтчүлөр. Дагы. Лениндин сүрөтү дейт. Адам көп болсо керек. Сүрөт көп болот. Орден жакшы го. Орденди бирок завод чыгарат да айтканда. Чыгарат, эстелик менимче туура барат болсо керек. Эстелик 10 миң эстелик бирок. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, биринчи эле мага ой келди. Суроону айтып атканыңызда эле, бирок 10 миң эстелик барбы деп экиленип турам, бирок ушул жоопто кала берейин, скульпторлор. Жооп туура. Булар скульпторлор. Эсеп 1-1. Скульпторлор өзүнүн бизди багып атат деп эсептешкен экен. 10 миң эмес, Семете мырза. СССРдин аймагында 10 миңден да көп болгон Ленин эстелиги. 3-чү раунд. Билгенде Кыргызстандын кайсы жерлеринде эстелиги бар деп ойлойсуз, Семете? Ошто Борбул аянтта бирөө бар. Ошол мен Кыргызстанда ошону эле билем, урматтуу алып баруучу. Башка жакта барбы жокпу? Айылдарда, райондун борборлорунда, мектептерде болуп калышы мүмкүн. Өз эстелик болбосо дагы бюстту болуп калышы мүмкүн да.
10 чакты эле калды окшойт менимче. 3 раунд силерге каршы Ислам Шайлокул уулу Ак Сай районунан суроо берет. Урматтуу билермандар, силерге бир фото сүрөт экранга берилет азыр. Силерге суроо, Семетей мырза. Эмнеге окшоп атат, Семетей мырза? Урматтуу алып баруучу, бул бир имараттын дубалыбы деп ойлоп атам мен. Же бир картинабы, илингендей да түрү бар экен, жогоруданчы. Фото сүрөткө таянып, канчанчы жылдары, кайсы жерде жана эмне болгонун таап бериңиздер дейт. Мына суроо кетти. Бул суроо мындай болушу мүмкүн да. Мына адамдардын тырнактары издери бул баягы согуш маалында еврейлерди баягы газовый камераларга таптырып ошол жерде газ менен уландырганда адамдар баягы Тырмышканбы? Тырмышып голдордун изи калышы мүмкүн. Демек согушка байланыштуу. Мына азыр жеңишке келип атат. Ошого катары да суроо келип калышы толук ыктымал да. Дагы бул бир вариант дагы. Эмнеге окшотобуз? Адамдардын кыйналган голдордун издери. Кыйналып тырмышып чыгайын дегендей бир ис калтырып атат да, туурабы? Бир нерседен ичиндеги. ооба, бир дубалдан ичинде адам кыйналган. дубалдан чыгайын деп атат да, өйдө карап. Тырмышып репрессияда мындай кыйналбаса керек адам. өлтүрүп турган неме кылганда Дагы эмнелер бар? Адамдар кайсы жерде кыйналат? Качып, жол таап чыгыш керек болуп атат. Баягы Вьетнам согуштарында деле болушу мүмкүн, баягы камералар. Кайсы жерде, каерде? Фашисттердей Дагы кыйналгандай болгон эмес. Жок, бул Германияга байланыштуу болушу мүмкүн. Вьетнамга тиешеси жок. Кунц камералар, газ камера. Эски сүрөттө, я? Эски сүрөт 2-нчи дүйнөлүк согуштагыдай го. Дагы. Идеялар чыгаргылат, эмне? Үстүндө ошо газовый труба кетип аткандай да. Ошол жерлерден газдар берип астына кыйналып атса, Абак, түрмө. Ага токтой албайбыз. чуңкурда окшойт. Башка вариант. Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Самат Тажиматов жооп берет. Самат. Урматтуу баштоочу, баарыбызга белгилүү 2-нчи дүйнөлүк согуш учурунда фашисттик Германия еврейлерге каршы өзүнүн иш-чараларын жүргүзгөн. Ошондо жалаң туткундарга, еврейлерге каршы ошондо газовый камеранын ичинде ушундай бир адамдарды кыйноого алганда, ошондогу адамдардын голдорунун издери деп командабыз менен ушул жоопко токтолдук. Эсеп 2-1, жооп турат. Газ камераларындагы адамдардын жанталашкан акыркы секундаларындагы тырнактын аракеттери, тырнактын издери калып кеткен. Мындай концлагерде мындай камералар өтө көп болгон. Холокост окуясын баарыбыз жакшы билебиз. 4-нчү раунд. Пешиналы Иманалиев Жалал Абад шаарынан бүгүн 2-нчи суроосу бул телекөрүүчүнүн. Урматтуу билермандар, алар 14 кылым мурда айтылгандардын 32-нчиси жана акыркысы болгон. Бирок алар бир нече кылым мурда жашап өтүшкөн. Эгер сиздер алардын ким экенин тапкан болсоңуздар, анда алардын жетекчисинин же башчысынын ысымын дагы айтыңыздар. Сөз ким жөнүндө болуп жатат? Кетти минута. Мухаммед пайгамбар. 14 кылым мурда Мухаммед пайгамбар да, туурабы? Сахабалар. Токтотолу. Акыркы пайгамбар да. бир нече жыл мурда 32 деген да бар. 32 уруу эмес беле? 32. Эң акыркы урпак 32-ге токтолду. 32-нчи муну. 32-нчи муунуна барып калдыбы азыр ошондо? Мен уккандан ушундай. Дагы башка. өтө эле жөнөкөй болуп калбайт, а? Жок, өтө жөнөкөй деле болбойт. Дагы 14 кылым мурда ошол дин, ислам дини пайда болду. Жайылды мусулмандарда деп эле айтып турган болуп атабыз да. Петр бир ошондой аттарды кете берген эмеспи? Кайра жаралды деп атат да 200 жыл мурун. Ошондо эмне жаралды деп атат? Бир нече кылым мурда жашап өткөн дейт. Жашап өткөн. Дагы андан кийинки сүйлөм жазылбады. Так, дагы не деген? Акыркы суроо эмне эле? Кайра жаралды деди эле. Ооба, Мен анысын укпадым бирок. айтты да, ошондой болду.
жашта болушу керек. Дагы талкуу. 32 муну өтөт. 200 жыл мурун жашады. жетекчисин тапсаңар 32 дегенде шахматка деле тиешелүү кетпейбизби? Так. 6-чы колунда. жок 32 болсо шахмат бой калат. Семете мырза ким жооп берет? Алмаз айтасың ошону. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Алмаз Казибаев жооп берүүгө аракет кылсын. Алмаз мырза. Биз команда менен келишип ошол сакабалар биздин акыркы пайгамбар Мухаммед пайгамбар жөнүндө сөз болот деп чечтик. Туура жооп. Султан Мехмет хан жөнүндө сөз болду, урматтуулар. Осмон дөөлөтү. Түшүндүрүп кетейин. 14 кыл мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар тууралуу сүйүнчүлөгөн. Самат мырза. Ушулар келет, ушундай болот деп. Ал эми Константинопольго кол салган кошундар арасында алар 32 болушкан жана жеңишке жетишкен. Алардын башында Султан Мехмет хан болгон. 2-2 карадан теңдешүү. 2-2. Ничего, давай. Бешеналый Иманалиев телегөрчү тарапка бир упай алып келди. Кайрадан теңдешүү. 5-чи раунд. Сиздер ушул сахабалардын тиге дегенде болуп калдыңыздар да. Жазгылачы, давай, мен аракет кылып атам, бирок. Ойла жазгыла. 5-чи раунд сиздерге каршы Саджида Зайнабидин кызы сурап атат. Бишкек шаары, Аламүдүн району. Урматтуу билермандар, машинанын дөңгөлөгү жарылганын көрүп турасыздар. Үстүндө бир топ ошончо дөңгөлөк турат. Бирок бири дагы машинанын баллонуна мындай түшпөйт, туура келбейт. Сиздер бул кырдаал эмнеден кабар беришин таап бериңиздер. Эмне айткысы келген бул жерде автор? Адам болсо дагы эгер мындай өзүңө керектүү болбосо, пайдасы жок Пайдасы дегенде, тийбейт. Бул биринчи вариант дагы. Досторго Канча досуң болсо дагы пайдасы дагы жакын адам досуң деп аралаштырып айтат экенбиз да. Дагы башка кайсы жагдай деп атат, а? Кайсы жагдайды элестетип берейбиз? сапатсыз нерсе, көп нерсе Сапатсыз нерсе деди. ошондой болот да. Биздин айланабыздагы бизге кереги тийбей калган нерселерди айтышыбыз керек экен да. Билимдерди алып алган себеби. Ошол да жакшы вариант, туурабы? Пайдасыз билим дегендей. Дагы. Максатсыз эле иштер, иштерди жасай. Мана уже муктаждык бар, бирок наркылардын Бириси да дал келбейт. дал келбей атат да. Бирок адам ошончо кесипке ээ болбойт да. Бул эми мынавын варианты Ал биринчи дагы бир талкуулай берели да, бир мындай вариант чыгарып бергиле. алган билимдин кээ бир жерге пайдасы тийбей калат дегендей. Мынча билим ала албайсың, же байлыкты деле айтышы мүмкүн мисалы, Байлык, акча, Байлык, ден соолук баягы деген сыяктуу. алтын менен көмүл калат го бир адам. мисалы Канчалык эме ден соолук эмеспи? Ден соолук бир кемчиликке салыштырат да. Жок, ошончо дары дармек болсо да бирөөсү да пайдасы тийбей калса, Ошондой болушу машина Саңгат жылбай болсо калды. дагы бирок ден соолук десе, дөңгөлөк айланып турган ден соолук десе. максатсыз жашоо Дагы, болушу дагы. мүмкүн мисалы. Дагы башка варианттар. Ойлогон жерине жете Көрдүңөр беле ушуну? Мен эч көрбөгөн экенмин да. Кадияш эмес да. Ден соолугу эле туурабы деп ойлоп атам да. Ден соолук Муну аты мусулманча ат болуп атат. Илимий жак, диний жактан да издеп көрүш керек. Семете мырза ким жооп берет? Талкууну токтотобуз. Мухаммед Арын жооп берет. Мухаммед Арын. урматтуу алып баруучу, бул жерде канча таанышың же чора жолдошторуң болбосун, пайдасы тийбей калат, пайдасы тийбейт деген мааниде болушу мүмкүн. Керектүү учурда пайдасы тийбейт деген. Досуң канчалык көп болсун, эгерде зарыл учурда алардын жардамы тийбесе, достугунан не пайда? Жооп туура. Эки. Бул бүгүнкү бир чындык ушулчу. Достор көп, тааныш көп, бирок башыңа мүшкүл түшкөндө жаныңда бир 2-3 эле баллон калат дегенде калбай деле калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ушундай бир маанидеги сүрөт экен. 6-чы раунд. 6-чы раундга старт беребиз. Команда бир упай алды да азырынча. Семете мырза бүгүн Премьер Лигага чыгып кетеби же жокпу? Семете мырза дагы акыркы оюндарында жеңишке жетише албай калган. Жаңы командалар менен ойноп атты. Азыр дагы бул жерде. Бирок бул жерде мисалы үчүн Самат мырза
Самат мырза бир топ жылдан бери Ордого эми келди. Аскар Молошев Бишкек шаарына сизге каршы суроо берет. Самат мырза, биринчи жолу Ордого келгенде канчанчы жыл болчу? 2008 жыл болсо керек, урматтуу баштоочу. Жаңы түптөлүп атканда келгенбиз, эң алгачкы командалардан болгонбуз. Билем Ордо жаңы ачылганда эле келгенсиз. 2008. 2008 буюрса. Ошондо канча жашта элеңиз? Ошондо 19 жашта элем. 19. Азыр канчага чыктыңыз? Азыр 36-га чыктым. Убакыт зымырып кушкен. Ушундай Биз экен, барыбыз э? карыдык, бирок сиз карабадыңыз, урматтуу баштоочу. Билерман Ордо да карабады. Билерман Ордо да карады. Сынган кылыч романынан бир үзүн. Ошол кездеги падышалык Россиянын кандуу жүрүштөрү дүйнөлүк басма сөз тарабынан мындай бир айыптала баштаганда, Скобелев дал ушул, бул жагы көп чекит, дай, демек уланды кетип атат да мүчө. Дал ушул, көп чекит, дай болгон сырдуу аялга биригүү, шартнама түзүү сунушу менен киши жиберүүгө мажбур болот. Сиздер бош чекитти толуктаңыздар. Урматтуу алып баруучу өнөтүнөн мурда же талкуулайлы. Акталып кетти. Курманжан датка дай болуп атат да. Дагы башка эч кимди жөнөткөн жок да. Башка жөнөткөн жок, туурабы? Мен Сынган кылычта башка аял жөнүндө айтылбайт, мен билгенде. Сынган кылычта Курманжандатка барып бир дарыя немелери кошулуп айтасың Же келкелде эле. келкелде да Аялга Курманжандатка негизинен шарт коюп деп атат. Ошолор менен То СМИ деп атат, СМИде сөз бар азыр. ошол кездеги падышалык кандуу Россиянын жүрүштөрү Скобелев дал ушулдай сырдуу аялга Ошондо шарт түзүүгө мажбур болду деп атат да. Коомчулуктун оюн буруп атат, Ооба. Сырдуу адамдай. Так, дагы ким бар? башка бар. Однозначно Курманжанда Аялдардан издейли дагы. Лидер жок башка. Ошол кезде балким чет өлкөдө кандай лидерлер болгон? Чет өлкөдө баягы Түркиянын эмеси. Тетчердей дегендей. Шартнаманы эми Курманжандатка менен Жок, бул бирок өтө жөнөкөй болуп калып да бир жагынан. Туурабы? ооба. Бир жагынан жөнөкөй да. Эмнени айтабыз? Чет элдик басмалуу Курманжан. Семете мырза, көп чекиттин ордунда кандай сөз жазылышы мүмкүн? Урматтуу алып баруучу, көп чекиттин ордунда Курманжан датка деген сөз жазылышы мүмкүн. Курманжан датка дай. Же Курманжандай. Курманжандай. Жооп кабыл алынат. Азия Амазонкасындай экен, Семете мырза. Албетте назарга Курманжан датка тутулган, бирок текстте Скобелев ушундай маалымат берип жатат. Азия Амазонкасындай деп. 3-3 болуп калды, Семете мырза, 3-3. Аерде башка вариант жок болуп туурабы? 7-нчи раунд. 7-нчи раунд. Мирлан Жокоев Токмок шаарына сизге каршы суроо берет. Урматтуу билимандар, жакшылап угуңуздар. 1418, анын ичинен 1126, анын ичинен 871. Бул цифралар эмнени каңкуулайт, эмнени түшүндүрөт, эмнени назарга тутат? Кетти минута. Ислам дининин неме болгон убактысы эмеспи? Так, аралыгы канчадан, кемиткенде канчадан чыгып кетип атат? 400, 300, какой-то 300 кемитип көрбөйлүбү? 1418, 1126. Так, бириктирген бир окуя болот. 2, 1-жылы окуя болот. 9, Кыргыз, улуу Кыргыз дөөлөтү деген бар беле? 840. 292. 1418-жылы моголдорго байланышкан. Бул 292 чыгат экен. Мына Чыңгыз хан төрөлгөн 1126-да.
Бул дагы жана азыр түрктерге байланыштуу эмес экен азыркы эле түрктөргө. 255 шак келебиз. 255 чыгат экен кийингиси. Жок, бул цифраларга Цифрада жок экен маалымат демек. Дата бир нерсени айтып атат да бул жердечи. Эмнени назарга тутат деп атат. 1418 деген менен Окуялар бир маң. Чыңгыз хан 126-да болушу мүмкүн да. Бул так эмес да. бир окумуштуулар жөнүндө кандайдыр. Бул жөнөкөй математика эмес экен да. Немелер эмес, мында ачылыш патылыш мисалы Ошондой деле болушу мүмкүн. Кристофор Колумбтун немеси 1418. Менделеевдин бир системасына окшогон бир нерсе. Семете мырза. Семете мырза. Урмат Алпаров Самат жооп берет. Самат. Урматтуу баштоочу, биз команда менен талкууладык, бирок бир мындай токтоло турган бир вариантка токтолбодук да. Анан менин оюмча бул ушу түрк тилдүү элдерге бир байланышкан бир окуя окшойт деген ой болуп атат да. Бирок так кайсы окуялар байланыштырып турат, бул жөнүндө азыр эсибизге келбейт. Так маалымат жок. Бирок ушу түрк тилдүү элдерге байланышкан бир окуя болуп атат да. Түрк тилдүү элдерге байланышкан окуя, бирок так маалымат жок. Ушул боюнча чектелсе жооп кабыл алынат. 1418. Бул улуу ата мекен согуштун жылдары күнгө бөлгөндө Семети мырза. Анын ичинен 1000 канча болуп атат? 1126. Бул Ленинградты бошотуу, Ленинградты коргоо. Анын ичинен 871-и Ленинград блокадасы. Семети мырза. Жок, согуш эле деп айтып коюшубуз керек да. Согуш дегениңиздерде улуу ата мекенди согуш дегенде балким Жылдарга бөлүп коюп сарады да. Дене согушта айтпайсың. Ленинград блокадасы 871 күн блокадада болгон. 4-3 эсеп 4-3. Мен согушту айтып кое бергим дедим. Улуу ата мекен дедим. 4-3. Согунчумай жеңиш. Birinci round. Мирлан Абдуразаков Аксы районунан силерге каршы суроо берет. Дагы согуш жөнүндө. Улуу ата мекендик согуштун жүрүшүндө демек 5 жыл аралыгында деп атат да. Алардын жалпы саны 60 миңге жакын болгон дейт Семетей мырза. Алардын жалпы саны 60 миңге жакын болгон. Эмнелердин жалпы саны жөнүндө кетип атат. Эмнелердин Ат катышкан эмес экен. Курал эмес, Ат анча эле катышкан эмес, туурабы? Неге танкада отасың сен? Ушунча танк колдонулган деп атам да. Болушу мүмкүн, бирок болушу мүмкүн. Немистеркин да кошкондо деп атам да. Куралдан ошол дейм, башка Дагы эмнени айтабыз? Бул танк да дагы. мен аны койгон, мен аны текшерген ким? Сапер Мончут текшермес. Неге басымда отат? Эмне деді? Ким деген жок. Дагы. Форма эмес, буюм. Форма. Дагы. Алмаз. 60 миң. 60 миң эмне колдонушу мүмкүн? Бул курал жарак деп токтолтот. Курал жарак дегенде танк эле да. Танк. Курал жарак дегенде такта дейт анда конкретно. Туткундарбы? Туткундар мисалы. 60 миң туткун болгон эмес, Кийин акырында Андан көп немистерден болот, миллиондоп болот да. ооба. кийин акырында алып тутуп алса да эми мисалы. Бул аскердик техника деп токтолобуз да, ошого Аскер техникага эле токтолобуз да. Башка эле жок. Танк эле болот да, ошондо да. Башка вариант болот. ойлогула дагы мен башка чыкпай атат идея. танкалардын басымдуу көпчүлүгү 43-жылдан чыга баштаган, истер. Автомат Калашников келген эмес бул жерде. Баягындай автоматтар чыккан. Автомат өтө көп болуп кетет, миллион. Семете мырза, Урматтуу алып баруучу Азима айым жооп берет. ордодон жардам албайсыздар. Жок. Азима, алардын жалпы саны 60 миң. Эмнелердин дедиңиз, Эмнелердин дедим, ооба. Команданын ою боюнча бул танка болушу мүмкүн. Танка болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат, ошентсе дагы. Танкалардын саны менимче паланча миң болсо керек эле, миллион болуп, билбейм дагы. Бул жерде Семетей мырза согушка катышкан иттер жөнүндө сөз кетип атат. Иттер жөнүндө сөз кетип атат Семетей мырза. Алардын эң белгилүүсү дагы бар, Жулбарс деген, биздин Жолбарс деген кадимки эле ушул мен ойлойм ушул бир Азиядан барган
бирөө ит болсо керек дейм да, Жюль Барс деп келет да тарыхтачы. 45-жылы парадка катышкан. Жарадар болгон. Ордо да бар беле бул вариант. Ордо да бар экен. Ай. 5-3 Семетей мырза, 5-3. Жолборсту бир көрсөтүп коеюн, Мынакей. Эми олуттуу болуп калды ал, Семетей мырза, олуттуу болуп калды. Бирок дагы деле үмүттү үзбөйбүз. 9-раунд. 9-раунд. Аттар дегенден улап кетсе болмок, Семетей мырза. Жок, аттар эмес, балки миттер дегендей. Бир эле таңба экен, Семетей. И. Блиц раунд. Азимбек Матраев сурап, Баткен районунан. Мисалы үчүн дейт, урматтуу билермандар, автоунааны токтото турган жер бул гараж деп аталат. Аны баарыбыз билебиз дейт. Ал эми учак жана тиги учак токтой турган жерлер ангар, балким аэропорт, балким хелипорт. Сиздерге суроом дейт. Трамвай, поезд, метро жана рельсте жүргөн техникалардын токтой турган жери, мындайча айтканда гаражы эмне деп аталышы мүмкүн дейт. Станция уже. Станция болушу мүмкүн. Остановка деген сыяктуу болбойбу? Депо деген эмне? Депо бирок ал жерде кеме токтойбу? Токтош керек да. жок, ал жерде оңдого турган жер эмес ал бирок. Депо кеме токтоочу жер болсо керек. Жок. Депоны айтпайт. Кайсы анда станция дейли? Станция дейт, не дейт? Депо станция дептир анда. Же станция депо дейбиз. Станция депо. Кайсыга токтойт? Токтой турган жерде. Семетей мырза, Гараж. Семетей. Ошо байланышкан эмеспи? Өзүңүз жооп бересиз, ким жооп берет? Өзүм жооп берейин. Жооп бериңиз. Бул урматтуу алып баруучу эми станция десек бир жалпы жооп болуп калат экен. Станцияда алар аялдамада жасашат, андыктан депо дедик. Биринчи суроонун жообу туура, бул депо. Экинчи суроо. Азамат Бегматов Ош шаарынан. Умар ибн Абдулазиз деген мусулмандардын башчысынын убагындагы дейт. Айт күнү болчу дейт. Кызы ыйлап кирди дейт. Атасы кызын эркелетип, эмне ыйлап жатасың деп сурады. Балдардын баары жаңы кийим кийишиптир, менде жок деди. Караңыздар. Амирдин кызы. Умардын жүрөгү эзилип кетти. Көнөк алып берейин десе акчасы жок. Мамлекеттик казына башчысына барып, кийинки айлыктын эсебинен бир аз акча бере аласыңбы деп суранды. Ошондо, момундардын башчысы, мен буну албетте аткара алат элем. Бирок сиз мага мына ушундай тил кат жазып бериңиз деди. Анан берем деди. Эмне деп жазган, эмне деп суранган, эмнени назарга туткан кетти. Өлбөй жашайын деп гарантия бересиң. Ошондой. Ошол эле, башка вариант жок. Айзым айсың. Же сен айт. Мен айтып. Сен айт. Ким жооп берет, Семетей мырза? Менче Улан. Улан. Чакырымын деген сөз. Улан Амбайұлы. Сиз ушул датага чейин өлбөй жашай алам деп кепилдик берсеңиз, мен ошентип жазып берем дейт. Экинчи суроонун жообу туура. Сиз анча-мынча аванс аласызбы, Улан мырза? Аванс алгам. Бирок ошого иштеп койгондон кийин. Мен аванс алыштан корком. Ушундай бухгалтер барбы, Семетей мырза? Ушинтип жазып бериңиз деген. Жок, андай жок. Берет, антип такалабайт бирок. Бирок бул өтө олуттуу маселе, Семетей мырза, чындыгында. Александр Герасименко. 3-чү акыркы суроо. Алайлы, давай. Алдар. 20-кылымдын 80-жылдарында аудио кассеталарды сатуу, пластинкалар сатуудан бир топ ашып кеткен. Пластинкалар болуп, кийин аудио кассета келди, бирок сатууда аудио кассета алдыга чыгып кетти. Албетте 1979-жылы пайда болгон легендарлуу Sony Walkman L2 портативдик ойноткучун гана эмес, балким ошондой эле кассеталардагы ошол аппаратуралардан да бир топ арзан сатылып кетти дейт. Демек, аудио кассеталардын сатуу көрсөткүчтөрү начарлап кеткен. Эмнеге десе, аудио кассеталарга мындай аябай көбөйүп кеткен да, Семетей мырза. Спрос азайып кеткен.
Аудиокассеталардын сатуусунун кийин барып начарлап кетишине бир фактор себепчи болгон Семетей мырза. Бир фактор. Пластинкага караганда аудиокассеталардын сатуусунун начарлап кетишине бир фактор себепчи болгон. Сиздер жакшылап ойлонуп, кандай фактор мунун белине тебиши мүмкүн эле сатууну түшүрүп жиберишине. Кетти 20 секундда. Түстүү видео. жаңы оюндар чыккан үчүн Дагы бир ой. баягы Чиповый системадагы Тетрис беле? Тетрис сыяктуу Дагы. Жо, музыка болуп атат. Диск десек өтө эле жөнөкөй болуп калат да. Компакт диск же. Компакт диск. Бир нерсе көбөйүп кеткен да, бир нерсе көбөйүп кеткен. Эмнеге өтөбүз? жаңы техника жаңы качественный нерсе жаңы Ауди будто только угат экен да. Аудио, Көрө турган болуп калышы мүмкүн да. видео чыгып кетпеди? Семетей мырза. Семетей Урматтуу алып баруучу бир тактап алайлы. Ы. Биз ушул суроодо ордодон ала алабызбы? Билетсизде ордодон жардам алуу. Себеби биз азыр кылдын учунда турабыз, урматтуу алып баруучу. 20 секундда ордо кетти жардам. Бериңиздер. Команда жеңилип атат. Дагы. Шуйго басын берип Жок, бул бир продукциянын чыгып белине кеткен вариант ошол. Бир продукция чыгып, Ал ошол мезгилде бир белгилүү бир Фактор себеп болгон. өзү диск чыккандан кийин жок эле болду да. Диск айтсак азыр. Жок, диск. Жок, бул ошол мезгилдеби же азыр 79. Ошол мезгилде да 80. 79. бир жана пираттык нерселерди алып Семетей мырза ким жооп берет? Ошол мезгил назарда тутулуп атат. Семетей мырза, кайсы фактор арзандатып жиберди аудиокассеталарды? урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп берүүгө аракет кылам. Биз элестете турган болсок, ошол жылдары жанагындай магнитофондордо чыккан эки кассета алуу деп ойлойбуз. Ошол эки кассета алуу магнитофондор бириден бириге записти баштаган. Анан ошол запистер сапатсыз болуп, кассеталар арзандап кеткен. 4, 5, 10 раунд. 10 раунд. Жамалдин Нурбаев, Араван районунун тургуну, сизге каршы суроо берет. Алексей Николаевич Толстой көптөгөн чыгармаларды жазган акын, драматург. Чет өлкөлүк бир жазуучунун белгилүү бир чыгармасын окуп, аябай таасирленген. Бул чыгармада баш каармандын дүйнөгө келгенден баштап адам болгусу келгени жана өз атасы ким экендиги табышмак болуп, дайыма өзүнүн чынык атасы болушун каалаганы жазуучунун өзүнүн турмушуна окшоштурган. Толстой да жаштыгында адам болуун кыялданган, чыныгы биологиялык атасы ким экендиги белгисиз болуп, 16 жашына чейин өгөй атасынын фамилиясын ташып жүргөн. Жазуучу бул чыгармадагы каармандардын аттарын өзгөртүп, орус тилине которуп дагы жазган. Бул кайсыл чыгарма? Кетти минута. Жо. бул эски Шекспирдин Жок, ошол Чет өлкөлүк жазуучу. бирок болушу мүмкүн да, которгондо да го. Артур Конан Дойлдун бул бир окшогон жазуучулар дейт. Чыңгыз Айтматовдун баягы белый пароходдо Виктор Гюгонун окшогон. Атактуубу? Бирок бул мындан мурун жашаган да. Лев Толстой эмес бул. Жок, ал Лев башка, Толстой. башка экен. Алексей. Лев Толстой бул, э? Жок. Алексей Толстой драматург Алексей болду. деди. Алексей. Драматург, а современный. Анда Шекспир экен да анда. Кимде? Жок, бул чыгармасында Шекспирдин чыгармасы. Чыгармада кайсы? Король Лир Эме эмеспи? Аким эмеспи? Бирок ал Чыңгыз Айтматовдон албаса керек. Неге албайт? Алышы мүмкүн. Жок, ошол деле атасын издейт го. Нургазынын атасы жок беле? Нургазынын атасы жок. Чыңгыз Айтматовду ала берет. Чыңгыз Айтматов ушул немесинен алышы мүмкүн да. Нургазыны издеши. Өзүнүн Хорошо, бир вариант дагы. окшотуп атат да. Дагы атасы Соғыш темасында кайсы бар дагы? Чыңгыз Айтматовдон башка. Соғыш айта темасында. Же баягы Хемингуэй дегендердин. Алексей Толстой жөнүндө кетти. Алексей Толстой болду. Алексей Толстой. Өзүн окшотуп тур да бул. Бирок бул орусча жазылган деле болушу мүмкүн, наоборот. Аким. Канчанчы жылдары жазды экен? Белый пароход. Орустан Орусча жазган болуштур эми биринчи. Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу, бул жерде Алексей Толстой жөнүндө сөз кетиптир да, мен жазганга үлгүрбөй калган экенмин. Алексей Николаевич Толстой. Мен Лев Толстой деп ойлоп алыппыз. Улам мырза аракет кылып көрсүнчү.
1882 жылы туулуп 1945 жылы каза болгон. анда жыңыз айтмат эмес. Улан мырза. Кайсы белгилүү чыгарма бул? Шекспирдин чыгармаларынан деп биз эсептейбиз. Орус тилине которуп жазган экен да. Айтыңыз. Шекспирдин чыгармаларынан эми ачыгын айтыш керек, мына ушул чыгармасы деп мен көрсөтө албайм. Анын үстүнө же болбосо окуган деле эмеспиз. Макул Король Лир деп кое береличи. Король Лир. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул баарыбызга балалыктан бери белгилүү болгон Буратино чыгармасы болчу Семетей мырза. Буратино чыгармасы жөнүндө сөз кетти. Бул италиялык жазуучу Карло Коллодинин Пиноккио чыгармасынан алынган билебиз. Анын өзүнүн тагдыры Буратино окшошпо. Буратино да атасын издеп жүрөт да, туурабы? Папа Карлого барып, мен атам ким дейт, менмин дейт ал. Тилекке каршы бул раунддагы команданын пайдасына чечилген жок. 6-4 эсебинде Семетей Амиралиев командасы жазгы сериялардын премьер-лигага чыга албай калды тилекке каршы. Эмне дейбиз? Бул оюн команда дагы күчтүүрөөк, дагы бир курам менен балким аракет кылып, ушул курам жакшы курам негизи. Оюн жаман болгон жок, аракеттер да жаман эмес. Бирок оюн ушундай болду. Эми жыйынтыктайбыз. Урматтуу алып баруучу, негизи жакшы оюнга күбө болдук. Биринчи биз мыкты суроодон баштасак, Аскар Малошов Бишкек шаарынан бул ушу сынган кылыч жөнүндө. Албетте бул легендарлуу чыгарма. Бул мыкты суроо десек болот. Андан экинчи, албетте бул жерге бүгүн Самат мырза келип, андан кийин Улан мырза жана башкалар аракет кылды. Бирок Семетей мырза бүгүн активдүүлүгүн көрсөттү. Себеби буга чейин эң биринчи оюнчу болуп, билерман болуп, биз дайым айтабыз, буга чейин спортсмендерди башкалар ээрчип жүрсө, бирок 10 жыл мурун, 15 жыл мурун телеканалдарда, элтерде Семетей агайдай бололу деп айылда, аймактарда мыкты мындай инсандар чыкканда, ошондуктан бүгүн дагы бир аз аракет кылды. Албетте кичине жеңилүү бар команда, бирок мен ойлойм, команда капитанын Семетей мырзанын мындай артыкчылык жактары көп да. Бул илим тармагында башканын баса белгилеп коюшубуз керек. Бирок кийин команда жардам берсе, бири-бирине көмөктөшсө, изденсе, күчтүү команда болот деген ишеничтебиз. Рахмат. Семетей мырза, сизге эки сөз. Оюн кандай баа бердиңиз? Кайсы суроо жакты? Мен кыска эле сүйлөйүн. Бүгүнкү оюнда биз Мирлан Жокоев деген телекөрүүчүнүн суроосун мыкты деп табабыз. Анткени бул телекөрүүчү адашпасам биринчи жолу суроо жөнөтүптүр. Жок. Буга чейин да жөнөтүп жүргөн. Жөнөтүп жүргөн. Мен биринчи жолу ушул фамилия эсимде калып атат. Тандаганыбыз себеби согуштун Улуу ата мекен согуш 1418 күн болгон экен деген фактыны жөнөтүп атат да. Биз ойлойбуз, 1000 күндүк согуштан 1 күндүк тынчтык артык да. Андыктан дайым дүйнөдө тынчтык болсун, согуш болбосун деген тилек менен биз ушул суроону мыкты дейбиз. Мирлан Жокоевди куттуктайбыз. Телекөрүүчүлөрдүн арасынан мыкты суроо эси болду. Эмне дейбиз? Командага дагы кийинки оюндарда ийгилик каалайбыз. Катышуу жакшы болсо, балким жайкы сериалда команда дагы бир жолу өзүн сынап көрөт. Билеги күчтүү бир жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум, аман болуңуздар.